Кутмандуу күнүңөр менен бүгүн биз силерге Айылбанктын насыялоо бөлүмүнүн баш кадиси менен биргеликте кантип бизнеске насыя алуу тууралуу айтып беребиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Менин сизге алгачкы суроом бул Айылбанк бизнесмендер үчүн, жеке ишкерлер үчүн кандай насыяларды беришет? Бизнесмендер үчүн сом түрүндөгү соода сатык жана тейлөө кызматтарын берилүүчү насыясы бар, жана өндүрүшчүлөргө берилүүчү насыясы бар өзүнчө, жана доллар менен евро түрүндө берилүүчү выгодный деген дагы продуктусу бар насыялык. Дагы айтып кеттиңиз, бул жактан толуктап айтсаңыз, кимдерге берилет? Кандай бизнеси барларга берилет? Чоңбу, кичине бизнес? Соода сатык жана тейлөө үчүн насыялар деген өзү аты айтып тургандай, соода сатык кылуу үчүн жана тейлөө кызматтарын көрсөтүүчүлөргө жана ошондой эле бардык коммерциялык ишмердүүлүккө берилет. Ал эми өндүрүш насыясы бул жана жеңил өнөр жай, тамак аш өнөр жайы, болбосо жана курулуш материалдарын өндүрүүчү ишкерлерге 14%дан берилет. Ал эми доллар жанагы евро түрүндө берилүүчү выгодный насыясы бардык жогоруда аталган кардарлардын бардык түрүнө берилет. Да толуктоо катары мөөнөтүн, ар биринин жылдык пайызын айта кетсеңиз. Мөөнөтү мисалы багытына жараша, эгерде насыя жүгүртмө каражат катары пайдаланыла турган болсо, анда 3 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми инвестициялык каражат катары же болбосо негизги капиталга салым катары пайдалануучу кредиттер, алар 5 жылдык мөөнөткө чейин берилет. Ал эми доллар жана евро түрүндөгү насыялар бул 5 жылга берилет. Жүгүртмө инвестициясына карабай туруп. Жакшы, анан бул насыялар сиз санап өткөн башка насыялардан эмнеси менен айырмаланып турат? Бир өзгөчөлүгү барбы? Бул насыялардын өзгөчөлүгү баягы жүгүртмө каражатыга акча тартып, мисалы бизнесин жүгүртүү каражатын, мисалы сезондук бизнестер болот эмеспи? Ошолордун сезондук керектөөлөрүн өзүн толуктап, баягы ишкерлер өзүнө пайда таап алуу ыңгайлуулугу бар. Алыш үчүн насыяны кандай документтер керек? Насыяны алууга керектелүүчү документтер бул биринчиси салык органдарынан катталгандыгы тууралуу күбөлүк же болбосо патент, жана насыя алуучунун паспорт, нике күбөлүктөрүнүн көчүрмөлөрү керек болот, жашаган жеринин тактама жана күрөөгө коюлуп жаткан мүлктүн керектүү документтери керек болот. Жана да мен сиздерге кошумча айтып кетүүчү маалыматым бар. Ушул ноябрь айынан келерки жылдын, болбосо 2020-жылдын мартына чейин бизнес насыялар боюнча акция жүрүп атат. Бизнес плюс деген. Бул мисалы баягы соода сатык жана тейлөө кызматтарына мурда насыялар 22%дан берилип аткан болсо, азыр 18%га төмөндөтүлдү. Бизнес плюс акциясы боюнча төмөндөтүлгөн пайызда алуу үчүн Айылбанктын бардык кеңселерине кайрылып толук маалымат алууга чакырабыз.